Адам атабыз менен обо энебиздин канча баласы болгон, канча көбөйгөн, кантип көбөйгөн. Ошол убакта шарият уруксат болгон. Бири-бирине үйлөнгөн. Алла разы болсун. Эми ал жерде биринчи адам баласы таралуусу эле да. Бирок обо энебиз айтылат, эгиз төрөгөн. Бир уул бир кыз төрөп турган да. Биринчи мисалы чогу төрөлгөндөр үйлөнсө болбойт эле. Чогу. Çünkü бүгүн канчасы? Майдын 11-чи бе? 11-чи майда төрөлгөн эгиз, булар эко эме кылса болбойт. Анан кийинки төрөлгөн бар го, алар да бир уул бир кыз болот. Кийинки төрөлгөн уул мурунку кызга, азыркы төрөлгөн 11-инде төрөлгөн. А кийинки төрөлгөн кыз азыркы уулга ушундай скрещение. Ал убакта уруксат болгон да ошондой. Кабил менен Хабилдин ортосунда жаңжал ушул жерден болгон да. Адам алейхиссаламдын балдары Кабил, Хабил Куранда окуясы келет. Кабил деген катил, Хабил хади. Хабил деген иманды болгон. Ха менен айтылат Хабил. Ал иманды болгон. Кудайдан корккон. Алланын өкүмүнө баш ийген, атасынын айтканын аткарган. Кабил аткарган эмес. Сыноо ушундай болуп калган. Кабил менен төрөлгөн. Эгизек да буларчы. Ошол кыз сулуу болот да. Кабил айтат, буга мен үйлөнөм дейт. А шарият уруксат бербейт буга. А буга Хабил үйлөш керек. Эки ушундай болуп калат. Адам алейхиссалам айтат, курбанчылык кылгыла, кимдин курбанчылык кабыл болсо ошонуку мейли дейт. Ал убакта ошо курбанчылыктардагы мындай дөңсөк алып барып эле буудай, суудай чачып кое деген. Чымчыктар жеп кетеби, жебейби? Же асмандан bir çağılganбы, от түштүрүп күйгүзүп кетет экен да. А бунуку кабыл болот дагы, Кабилдики кабыл болбойт. Ачууланып келип өлтүрөм дейт. Сен мага эмне үчүн өлтүрөсүң? Бул менен эмес да. Иннама ятакаббалаллаху минал муттакин. Куранда аят. Алла Таала кабыл кылат экен. Таквалардан кабыл кылат экен. Бул Алланын кабыл кылуусу. Ачууланат. Мен сени өлтүрөм дейт. Өзүңдүн дагы мени бардык күнөөнү сен аласың анда. Кыскасы кандай болбосун, кол сунуп шайтанды азгырып туруп өлтүрөт дагы. Өлтүргөндөн кийин көмгөндө да билбейт. Биринчи адам өлтүргөн ошо өлтүргөн, Кабил өлтүргөн. Кантип көмгөндү билбейт. Алла субханаху ва тааля эки карганы учурат. Эки карга урушуп туруп бирөөнү өлтүрүп, жерди казып туруп көмүп коет. Буга сабак берет да. Охо, мен каргачалык болбодумбу деп шерменде болуп өкүнүп, ай. Кийин ошо жерге көмөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыямат күнгө чейин канча кан төгүлсө, Кабилдин үлүшү ошого дейт. Эмне үчүн? Жамандыкты биринчи баштаган, ошого күнөө жазыла берет. Ушундан улам бир эреже бар. Ким бир жакшы шариятка ылайыктуу жолду баштаса, анын аркасынан канча адам түшсө, ошонун сообу бардык ошого жазыла берет. Ким бир жаман ишти баштасаң, аркасынан ошо жаман ишке канча адам түшсө, бардык кыямат күнгө чейин күнөө сага жазылат да. Кудай сактасын.